Менин жүрөгүмдү өйкөгөн көйгөй мындай. Өзүм 18 жаштамын. Аллага шүгүр намаз окуйм, хижаб кийем. Бирок эмнегедир кулк мүнөзүм начар. Оюндагымы бербейм. Айтканымды кылам. Анан такыр эле сабырым жок. Акыркы күндөрү эч нерсе жакпай калды. Бир нерсе болсо эле урушуп кыйкырып салып атам. Ден соолугум деле жакшы, ата энем деле мээримин алып келгем. Диний сабактарга деле, талимдерге, дарстарга барып турам. Сиздин Абдушукур ажынын, Чубак ажынын көрүп турам. Именно кулк мүнөз туурасында бирок эмнеге оңолбой атам такыр түшүнбөй койдум. Бардыгы акырындык менен. Кайсы нерседен өзүңүздүн кемчилдигиңизди көрсөңүзчү, ошол нерсеге чакырууну баштаңыз. Кулк мүнөзбү, начарбы, демек жакшы кулк мүнөздү элге айта берин. Адамдарга досторуңуз бар, кимди таанысаңыз, ким менен сүйлөшсөңүз, жакшы кулк мүнөз менен сүйлөшө берин. Алла Тааладан дуа да кылыңыз, ошого чакыра бериңиз. Жакшы кулк мүнөз боюнча китептерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери бар, сахабалардын окуялары бар. Ошолорду көп уга бериңиз. Иншалла Алла Таала бул аракетти текке кетирбейт. Акырын жакшы мүнөз сөз берет иншалла.